Ассаламу алейкум достор. Американын Норс-Каролайна штатынан сиздерге чоң салам. Дагы бир жолу кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биздин машинанын кебетеси кетти. Өзүңүздөр билгендей, Мэриленд штаты менен Вирджиния штатында абдан катуу кар жаап, 2 күн ошол жакта болуп калдык. Абдан кыйналдык. 95-чи жолду жаап салып, жалаң USK деп коет, второстепенный жолдор менен жүрдүк. Азыр жаңы эле Норс-Каролайнага кирдик. Норс-Каролайнада погода жакшы экен, анча суук эмес. Кар жаабаптыр такыр. Бул биз токтогон гостиницанын паркинг экен. Машинаны жаңы эле токтотуп, номер алып, ичине жайгашып жатабыз. Мага көп мекендештер суроо беришти. Америкада зимний покрышка тагышабы деп. Мен байкаган жокмун. Америкада күн сайын эле кар жай бербейт. Кышында 2-3 жолу, 4-5 жолу гана кар жаган үчүн баягы жаңыраак резинканы салып коюшат. Бирок мен байкаган жокмун зимний резинка салып аткан кишилерди. Тракадагы биз жаңы дөңгөлөк салганга аракет кылабыз кышында. Жеңил машинага да жаңы дөңгөлөк салганга аракет кылабыз. Азыр мен сиздерге Вирджиниядагы, Мэриленддеги кар жаган учурларды кичине көрсөтөйүн. Анан гостиницага кирели. Гостиница Америкада көп гостиницалар астын ушундай кылып коюшат. Таксилер келгенде бул астына келет дагы, клиенттерди түшүрүп коюп, анан кете беришет. Бул жактан эртең менен тамак берет экен. 6-дан 9-га чейин тамак беришет экен бул гостиницада. Достор, мен сиздерге азыр Вирджиния менен Мэрилендде болгон учурларды көрсөтүп, андан кийин бир кыргыздын чыгаан уулу Мамат деген мырзанын YouTube каналын сиздерге кичине реклама коюп кылайын деп чечип жатам. Анткени өткөндө мен көрүп калып 32 гана катталуучусу болчу. Бүгүн карасам 2430 ушундай катталуучусу болуп калыптыр. Мен да ичимен сүйүнүп атам. Америкада дагы бир кыргыздын чыгаан жигити сиздерди Америкада болуп жаткан нерселер менен тааныштырып, YouTube канал ачыптыр. Кийинчерээк аты Мамат экен. Мамат менен да кезигип, чогуу видео тартканга аракет кылам, достор. Достор, азыр мен номерге киргенге чейин Мамат жөнүндө айттым сиздерге, кыргыздын чыгаан жигити. Азыр мен сиздерге YouTube каналын көрсөтөм. Жакшы контент жаратып жатат. Сиздерден бир сураныч, ошо Маматтын YouTube каналына катталсаңыздар, биздин чыгаан жигитке мотивация берсеңиздер, көптөгөн жакшынакай видеолорду чыгарып берет деген ойдобуз. Мен азыр сиздерге көрсөтөм. Булар мен катталган блогер мырзалар, жигиттер. Мына бул жерде мына KG Американец деген ат менен YouTube каналы бар экен. Мына KG Американец деп турат. 2440 катталуучусу бар экен, 13 видео бар экен. Кудай буйруса сонун видеолорду чыгарат деген ишеништемин. Бул жактан бир 3-4 видеосу жөнүндө айтып кетейин. Бул жакта Копарт сүзүлгөн машиналарды сата турган аукционду тарткан жакшынакай видеосу бар экен. Lexus GX 460-тын баасы $175 башталат деген. Андан кийин бул жерде Чикагода чач алдырган канча болот деген бир видеосу бар, абдан кызык. Бул дагы сиздерге керек болуп калат кийинчерээк. Анан мо акыркы видеосу мага абдан кызык болду. Америкада деле кой сойдурабыз дейт. Мен видеолорунда айткам көп жолу. Америкада дагы кыргыздар атайын фермаларга барып
кой сойдуруп, кышкыга соом сойдуруп, уй сойдуруп алышат 4-5 үй бүлө биригип. Ошо Мамат Чикагодан бир 60 километр алыстыкта турган фермага барып, кой сойдурган видеосу чыгыптыр. Мен бирок көрө элекмин, абдан кызык болот болуш керек. Достор, Маматты колдоп коелу, инибизди колдойлу. Мен кийинчерээк бир Кудай буйрса, bir момент болгондо Маматка кезигип экөөбүз чогуу бир видео тартканга аракет кылабыз. Мына KG Американец деп YouTube'га жазсаңыздар, каналына киресиздер. Азырынча 13 видео экен, кийинчерээк көбөйөт. Ошондой достор, азырынча ушундай кыскача видео болуп калды. Биз эс алып эртең жолго чыгабыз. Флорида штатына баратабыз. Такыр жетпей койдук. Эртең жетебизби айта албайм. Бирок бүрсү күнү Кудай буйрса Флорида штатынын Орландо деген шаарына барабыз дагы. Көп жакшынакай видеолорду көрсөтүп, сиздерге кооз жерлерин көрсөтүп, дрон учуруп, жакшы видеолорду тартуулай баштайбыз. Биз дагы жай жүрүп атабыз, анткени кичинекей бала менен дагы, кызыбыз менен дагы жол жүрүү кичине оор болуп атат. Улам бат-баттан токтоп атабыз. Мейлиңиздер, кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.
Вирджиния штаты 95-жолду жаап салып, майда чүйдө жолдорду тап GPS-тен акырындан кетип баратабыз. Карасаңыздар, бактардын баары жыгылган. Жолдун баары тайгак. Флоридага такыр жете албай койдук. Бүгүн чыгалыбы жолго, чыкпайлыбы деп кечке ойлондук. GPS-тен карасак, биринчи Уиска дагы 4-5 саат трафик экен. Ана ошол эле гостиницада калып калалы деп, кой акырындан жылы берели деп чыктык. Бул айылдын жолдору. Мына ушундай кар жаап салды Америкада. Бул узунураак жол болуп калат. 1 саат узунураак жол болуп калды, бирок акырынан жылып атабыз достор. Мына зымдардын баары жерге тийейин деп калыптыр уже. Суу кар жааган да, суу кардан кечинде тоңо түштү дагы. Бактары жыгылып, зымдардын баары салаңдап калды. Сиздерге бир сонун видеолорду тартуулайлы деп ойлогонбуз. Кудай буйрса болот алардын баары. Эң негизгиси аманчылык көп. Мекендештер Россияда, дүйнөнүн ар кайсы бурчунда машина айдап жүрүшөт, таксиде иштешет, тракта иштешет. Мындай жолдор такси айдап, трак айдаган жигиттерге, айымдарга оюнчук эле болуп калат достор. Анда тартып алалы. Мына американецтер жашайт экен, ушундай жерде жашайт экен. Кандай кооздук, жаңы жылда көрбөгөн кооздуктарды жаңы жылдан кийин 4-январда көрүп атабыз. Бай. Сулуулук. Достор, мына ушундай жолдордон өтүш керек болуп атат. Бүт бактын баары жыгылыптыр, жол жок вообще. Бактын баары жыгылып, жолдордун баарын жаап. Машина да келтет.